Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн биз үй бүлөдөгү, жамааттагы, өлкөдөгү, деги эле бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү адамдардын ортосундагы курулган мамиледеги маанилүү принциптер тууралуу сүйлөшөбүз. Күн сайын ар кандай адамдар жолугушат, аралашат, окуйт же чогуу иштешет, эс алышат, бизнес же жыргалчылык үчүн саякатка чыккандар да бар. Коңшулаш жерде отурукташып же бир үй бүлө куруп жашашат. Алардын бардыгы ар түрдүү. Ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү, кызыкчылыгы, көз карашы, ишеними бар. Табиттери, адаттары да түрдүүчө калыптанган. Коомдо ар кандай позицияга, динге, мүмкүнчүлүктөргө ээ. Жашоо образы, максаттар да ар башка. Бизди кандайдыр бир деңгээлде өзүбүзгө окшош адамдар кызыктырып тартып турат. Бул сырткы келбети, мүнөзү, тууганчылык жайы, манерасы, жашоого болгон көз карашы, кийинүүдөгү стили, дини жана башкалар болушу мүмкүн. Алар менен байланышуу бизге жеңилирээк. Ал эми бизден айырмаланган адамдардан аралыкты сактайбыз. Көбүнчө аларды өзүбүздүкү жана чоочун деп бөлмөй адат бар. Дароо чоочун адамдарга биз инстинкттик түрдө четке кагууну, сыйлабоону көрсөтөбүз. Адамдардын ар кандай мүнөздөмөлөр боюнча топторго биригиши кадимки көрүнүш. Бул аймактык, башкача айтканда көчө, айыл, район болуп бөлүнүшү мүмкүн. Же окуган, иштеген жерине ылайык алсак аларды мектеп, колледж, спорт клубу бириктирип турат. Ар кандай топтор бири-бири менен атаандашат. Жана бул атаандаштык кээде чыр-чатакка да айланып кетет. Бирок биз атаандашуу менен гана чектелбестен баарлашып, өз ара карым-катнашта болуп, бирге окуп, иштеп, ал гана эмес ар кандай адамдар менен коңшулаш жашашыбыз да керек. Бул учурда тил табышууга, кызматташууга жана чыр-чатактардан алыс болууга эмне жардам берет? Сылык мамиле, өзүн кармай билгендик, кайрымдуулук, ачыктык, түшүнүүгө умтулуу, башкаларды кабыл алууга даяр болуу, сыйлоо деген жөнөкөй нерселер. Ушул сапаттардын бардыгы толеранттуулук түшүнүгүнө мүнөздүү. Бул сөздү баары эле биле бербейт. Андыктан аларга түшүнүксүз. Келгиле, бул сөздүн ар кайсы тилдерде кандай түшүнүк берерин карап көрөлү. Испан тилинде толеранттуулук дегенибиз өзүңдөн башка идеяларды же пикирлерди тааный билүү. Француз тилинде бул башкалар бөлөк ойдо же башка иш-аракет кылышы мүмкүн деген божомол. Англис тилинде бул өзүнүкүнөн башкача жүрүм-турумду же мамилени кабыл алууга даяр болуу. Кытай тилинде толеранттуу болуу башкаларга мүмкүнчүлүк берүү, кабыл алуу жана кең пейил болуу дегенди билдирет. Араб тилинде кечиримдүүлүк, токтоолук, жумшактык, башкаларга болгон мээримдүүлүк. Фарс тилинде чыдамдуулук, элдешүүгө даярдык. Орус тилинде башкаларды кандай болсо ошол турушунда кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн, чыдамкайлыкты түшүндүрөт. Ал эми кыргызча сабырдуулук дегенибиз чыдамкайлыкты, токтоолукту билдирет. Толеранттуулук сөзү латын тилинен келип чыккан. Ал чыдамкайлык, чыдамдуулук, кабыл алуу дегенди түшүндүрөт. Толеранттуулук кайдыгерлик менен бир тепкичте турбайт. Эми толеранттуулукту адамдар кандайча түшүнөрүн угуп көрөлү. Толерантность не просто пассивная позиция терпимости, а еще и активная позиция нетерпимости к предрассудкам и дискриминации. Это просто маска вежливости, когда ты притворяешься, что тебе не все равно. На самом деле тебе пофиг. Или наоборот. Толерантность – это доброта в моем понимании. Есть такие слова «не судите и не судимы будете». Я не знаю, это заповедь или просто крылатая фраза. Каждый про них слышал. Но это именно то, про что сейчас идет речь. Пропустить пешехода на зеленый свет, соблюдать очередь, быть уважительным с клиентом, показать дорогу ищущему. Я думаю, это и есть толерантность. Здесь все мне улыбаются навстречу, и тогда мне кажется, что я особенный, потому что не похож на остальных. Толерантность – это образ мышления без клише, штампов и ярлыков, какое-то внутреннее ощущение воспитанности. Признавать за другими право быть самим собой. Уважать выбор других. Мы можем быть не похожи друг на друга,
Иметь разные обычаи, говорить на разных языках. Но земля у нас одна, и она одинаково всем родная. Попробуйте представить себя на месте другого. Ну хотя бы, к примеру, на моем месте. Если умеете войти в чужое положение, значит вы знаете, что такое толерантность. Аялдардын жана эркектердин, чоңдордун жана жаштардын, ар кайсы өлкөлөрдүн жана улут өкүлдөрүнүн түрдүү пикирлерин уктук. Алар толеранттуулук деген сөздү ар кандай чечмелешкен. Жалпылап алганда баары тең түп нускасындагы инсандын укугун таануу түшүнүгүн беришкен. Эми мунун бардыгын жалпылаганга аракет кылалы. Толеранттуулук бул ар кимдин өз алдынча болуу, өзүнүн көз карашына, ишенимине жана жашоо образына ээ болуу укугун урматтоо. Ачыктык жана ар түрдүүлүктү тааный билүү. Адамдын кадыр баркын урматтай билүү. Эмпатия, өзүн башкалардын ордуна кое билүү. Калыс эмес пикирге, басмырлоого жана зомбулукка чыдап карап турбагандык. Эми толеранттуулуктун принциптери декларациясында толеранттуулук кандайча аныкталгандыгын карап көрөлү. Ага 1995 жылы 16 ноябрда ЮНЕСКОнун 185 мүчө мамлекеттери тарабынан кол коюлган. Декларацияда толеранттуулук дүйнө жүзүндөгү маданияттын ар түрдүүлүгүн, өзүн өзү көрсөтүүнүн формаларын жана адамдын индивидуалдуулугун көрсөтүүнүн жолдорун урматтоо, кабыл алуу жана туура түшүнүү катары аныкталган. Башкача айтканда, толеранттуулук бул ар бир адам өзүн индивидуалдуулугун кандай жолдор менен көрсөтсө да урмат менен кабыл алуу. Бул ар кандай маданиятка да тиешелүү. Бул башка адамдардын каада салтын, үрп-адаттарын, сырткы көрүнүшүн, кийинишин, баарлашуусун сөзсүз жактырышыбыз керек дегенди билдирбейт. Биз алардын укугун урматтоо менен гана таанышыбыз керек. Кантсе да ар бирибиз башкалар биз кандай болсок дал ошондой кабыл алып, сыйласа дейбиз. Толеранттуулук биз башка адамдардын көз караштарын жана ишенимдерин сөзсүз түрдө кабыл алышыбыз керек дегенди билдирбейт. Ал парталашыбыз, бир фитнеске барган досубуз, популярдуу теле алып баруучу, сүрөтчү же башка элдин өкүлү болушу мүмкүн. Толеранттуулук дегенибиз ар бир адам өз ишенимин эркин түрдө бек кармана алат жана башкалар да ошондой укукка ээ экендигин тааныйт. Толеранттуулук тигил же бул маселе боюнча өз пикириңизден жана өз позицияңыздан баш тартуу дегенди билдирбейт. Декларацияда билимдүү болуу, ачыктык, баарлашуу, эркин ой жүгүртүү, абийир жана ишеним толеранттуулукка өбөлгө түзөт деп айтылат. Толеранттуу болуу үчүн жаңы нерселерди билүүгө ашыгып, башка адамдар менен баарлашууга, алардын көз караштарын, ишенимдерин сыйлоого даяр турушуң керек. Ал үчүн коркунучка жана терс пикирлерге каршы турчу жан дүйнө эркиндиги талап кылынат. Декларацияда белгиленгендей, толеранттуулук бул моюн сунуу, жеңилип берүү же кынтыксыз болуу эмес. Мындай мамиле адам укуктарын таанууга негизделген. Чыныгы толеранттуулук ырайымдуулук менен бир нерсеге же бирөөгө чыдап жүрө бергендикке эч кандай байланышы жок. Толеранттуулук деген жеке адам өзүн өзү таанытууда башкалардын укугуна шек келтирбесе, алар менен бир тепкичте туруп урмат көрсөтүүнү түшүндүрөт. Толеранттуулук адилетсиздикке, мыйзамдарды, адам укуктарын жана адамзат коомунун нормаларын бузууга жол бербейт. Мындай терс көрүнүштөргө толеранттуулук келишпейт. Адилетсиздик, башка адамдарга зыян келтирүү, коомдук жүрүм-турум эрежелерин бузуу айыптоого татыктуу. Бирок туура эмес жүрүм-турумду сындоодо аларды адам катары төмөндөтпөш керек. Талаш-тартыштарда жеке жакка өтпө дегенди көп угабыз. Адамды эмес, аракетин сындаса болот. Толеранттуулук бул жаман жүрүм-турумду эмес, адамдын өзүн кабыл алуу. Бир нече жөнөкөй жагдайларды карап көрөлү. Эки дос. Алардын бири бир футболдук команданын көрманы. Экинчиси башка командага жан тартат. Мындан улам алар ар дайым кайым айтышып, урушуп талашып турушат.
ар башка команда жаккан үчүн эле достор жаңжалдаша бериши керекпи? Борбордон окуш үчүн башка шаардан жаңы окуучу келди. Ал айрым сөздөрдү жана түшүнүктөрдү өз диалектинде башкача атагандыктан классташтарынын шылдыгына кабылды. Сиздин класска жаңы окуучу келсе, эмне кылат элеңиз? Бир кыз курбусунун каршы болгонуна карабай татуировка жасатты. Азыр курбусу аны менен сүйлөшпөйт. Курбу кыздардын баарлашуусуна кантип жардам берсе болот? Дене тарбия сабагында топту баскетбол себетине ыргыта албаган баланы командалардын бири да өзүнө алгысы келген жок. Ал баланын ордунда болсоңуз, сизге кандай мамиле жасоону каалайт элеңиз? Чет өлкөгө болгон сапарда достордун бири жергиликтүү жашоочулар менен жашоо турмушу жана үрп адаттары жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн кызыгуу менен сүйлөшсө, экинчиси жергиликтүү тургундар анын үйүндөгүдөй эмес экенине нааразычылыгын билдирди. Дайыма нааразы болуп жүргөн досуңуз менен саякаттоону каалайт белеңиз? Баарыбыз эле рэперлер менен, рокерлердин, лыжачылар менен, сноубордчулардын, Роналдо менен Мессинин көрмандарынын ортосундагы түбөлүк талаш тартыштар тууралуу угуп келебиз. Дагы кандай мисалдар бар? Деги эле мындай талаштын жөнү барбы? Ар бир адам өзүнө жаккан жана башкалардыкынан айырмаланган нерсени сүйө алат. Эмне үчүн толеранттуулук көрсөтүш керек? Эгерде биз өз ара урмат көрсөтпөсөк жана өз ара айырмачылыктарды кабыл албасак, түшүнүксүз, чоочун, келгин, биздикинен айырмаланган нерселердин бардыгынан коркунучту көрүп турсак, анда жашоо чыр-чатактардын чексиз агымына айланат. Толеранттуулуктун жоктугунан башка же адаттан тыш адамдарды таанып, кабыл алгысы келбегендиктен айланадагыларга ар кандай адепсиз этикеткалар, лакап аттар илинип турат. Бул стигматизация деп аталып, адегенде эле бул адамдарга карата терс мамилени калыптандырат. Мисалы, мурда татуировкалардын болушу кылмыштуу чөйрө менен байланыштуу болгон. Ошондой эле кээ бирөөлөр аялдар унаа айдай албайт деп ишенишкен. Облустардан келгендер маданияты төмөн жана билимсиз адамдар. Ал эми чачтарын адаттан тыш түстөргө боёгондорго таң калып карашкан. Стигматизация бейтараптуулукка жана басмырлоого, укуктардын бузулушуна, адамга карата бирдей эмес мамилеге алып келет. Алсак, аял киши болгон үчүн айдоочу кызматына алынбайт. Жигит чачын кызыктай түскө боеп алган үчүн кызматтык маекке чакырылбайт. Ашкере толеранттуу болбоо көрүнүшү жек көрүп сүйлөшүүгө алып келет. Ал адамдардын теги, улуту, дини, тили, ишеними, жынысы, гендердик жана башка өзгөчөлүктөрүнө карап басынтууга, кастыкка жана агрессияга чакырган сөздөрдү, сөз айкаштарын колдонуу, жек көрүү сөзү ооруну жана ачууланууну жаратат. Зомбулукка, бейбаштыкка, агрессияга алып келет. Айырмачылыктарды түшүнгүсү жана кабыл алгысы келбегендиктен жана толеранттуу болбогондуктун кесепети катары дүйнөдө болуп жаткан улуттар аралык жана конфессиялар аралык чыр-чатактарды мисалга алсак болот. Толеранттуу жана толеранттуу эмес мамилелер ар кандай чөйрөдө кездешет. Үй-бүлөдө, күнүмдүк баарлашууда, мектепте же эмгек жамаатында, динде, саясатта, коомчулукта, башка улуттардын өкүлдөрү менен өз ара аракеттенүүдө. Толеранттуу адамдар толеранттуу эмес адамдардан кантип, кандайча айырмаланат? Ошондой эле биз бардык жерден толеранттуу жана толеранттуу эмес адамдарды жолуктура алабыз. Толеранттуу адамдар кемчиликтерин билишет жана сынды юмор менен кабыл алышат. Толеранттуу эмес адам ага карата айтылган пикирлерди оор кабыл алат жана ал үчүн кол салууга да даяр. Толеранттуу адамдар көйгөйлөрүн өздөрү чечишет же башкалардан жардам сурайт. Толеранттуу эмес адамдар бардык кыйынчылыкка башкаларды күнөөлөшөт жана көйгөйлөрдү чечүүнүн ордуна мамилелерди жана конфликттерди териштирүүгө убакыт коротушат. Толеранттуу адам боорукер болот, аяп турат. Өзүн башка бирөөнүн ордуна коюп көрүп, ага жардамга кол сунат. Толеранттуу эмес адамдар ар кимди өзүмдүккө жана чоочун адам деп бөлүп жарып, экинчисине бийиктен карап, какшык менен мамиле кылат. Чоочундарды адам катары тааныбайт жана урматтоого, бирдей мамиле кылууга татыксыз деп эсептешет.
Толеранттуулуктун принциптери декларациясында айтылгандай, толеранттуулук бул тынчтыкка жетүүгө мүмкүндүк берген жана согуш маданиятын тынчтык маданияты менен алмаштырууга салым кошкон касиет. Бул эл аралык мамилелерде гана эмес, чыр-чатактарды жана агрессияны азайтып, өз ара түшүнүүнү жана кызматташтыкты орнотууну каалаган жашоонун бардык чөйрөлөрүнө тиешелүү. Толеранттуу эместиктин тамыры билимсиздикке, сабатсыздыкка, маданияттын төмөн деңгээлине, жаңы нерселерди билгиси келбегендикте, өзүнүн эксклюзив сезгендигине, өзүнүн артыкчылыгына ишенүүдө жатат. Ошондой эле башкалар же чочун адамдар жакшыраак болуп калат деген коркуу сезиминде жашайт. Толеранттуулукка жол билим жана тарбия аркылуу өтөт. Адамдын аң сезими канчалык терең болсо, ал ошончолук көп нерсени билгиси, аракет кылгысы, тажрыйба алгысы келет. Ал ошончолук жаңы нерсеге ачык болот. Адам башкаларды канчалык жакшы тааныса, алардын жанында өзүн ыңгайлуу сезет. Ал эмнени кабыл алаарын, эмнеге макул боло алаарын жана жеке өзү үчүн алгылыксыз, бирок башкалар үчүн алгылыктуу нерселерди түшүнөт. Толеранттуу адамдар башкалардын да тажрыйбасын сыйлайт жана үйрөнөт. Окшоштуктарды гана эмес, айырмачылыктарды да баалашат. Адилетсиз стереотиптерди четке кагуу менен жалпы байланыш түйүндөрүн издеп, жаңы байланыштарды түзөт. Толеранттуулук бул компромисс жана бири-бирине жол табуу. Толеранттуу адамдар үчүн талаш тартышта жеңүүчү болуу маанилүү эмес. Аларга баарына ылайыктуу чечимди табуу маанилүү. Мындай ыкма эки тараптуу жеңишти камсыздайт. Эгер биз башка адамга таасир эткибиз келсе, анда анын бир гана жолу бар. Биринчиден, өзүңүздү анын ордуна коюп, анын позициясын түшүнүп, сиздин көз караштан айырмаланып турса дагы, анын укугун таанып, андан кийин гана араңарды алыстатып турган нерселерди, айырмачылыктарды жайбаракка талкуулап, байланыш түйүндөрүн издеңиз. Кээде бизге жакпаган, көз караштары жана ишенимдери таптакыр карама-каршы келген адамдар менен сүйлөшүүгө туура келет. Жада калса жакындарыбыз менен да тил табыша албаган учурлар болот. Биз эмне кылабыз? Бул адамдар менен кантип тил табышуу керектигин түшүнбөй ачууланып, кыжырланып же жалгызсырайбыз. Четке кагуунун жана урушуунун ордуна адегенде башка адамды түшүнүүгө аракет кылып, анын ордуна өзүңүздү коюңуз. Кырдаалды анын көз карашы менен карап көрүңүз. Анан бул адам менен тил табышуу керекпи же өз позицияңызды карманасызбы, чечим кабыл алуу бир топ жеңилдейт. Бирок ар бир адам өз көз карашында болуу укугуна ээ экенин түшүнүп, ачууга алдырбаңыз. Өзүңүздү башкалардын ордуна коюу менен кандай мамилеге муктаж болсок, башкаларга да дал ошондой мамиле кылуу керектигин үйрөнөбүз. Ошондой эле карама-каршы көз карашта жана башка кызыкчылыкта болсок дагы бири-бирибизди сыйлап калабыз. Ооба, толеранттуу мамиле кылуу бир топ күч аракетти талап кылат. Анда адамдар такыр бөлөкчө, башкача жашоо образына ээ болуп, көрүнүшү, бир нерсени сүйүшү, таптакыр башка нерсеге ишениши мүмкүн экендигин моюнга алуубуз абзел. Бирок толеранттуулук болбосо, биз ар дайым чыр-чатактардын чордонунда болобуз. Өнүгүү, жаратуу, алдыга умтулуу, башкаларды кубантуу жана кубануу үчүн эч качан жан дүйнөнүн тынчтыгын, тең салмактуулугун таба албайбыз. Айылыңыздагы, шаарыңыздагы, мамлекеттеги же башка өлкөлөрдөн алынган акыркы жаңылыктарды эстеп көрүңүз. Кандай белгилүү адамдар, саясатчылар, ырчылар, диний ишмерлер жана башкалар толеранттуу кадам жасады. Кайсы аракети толеранттуу эмес болду? Эгер алар толеранттуу болгондо эмне өзгөрмөк? Жакындарыңыз менен талкуулаңыз. Сиздин көз карашыңыздан айырмаланган пикирлерди кандайча кабыл аларыңызды ойлонуп көрүңүз. Боорукер болуп, башкаларды түшүнүүгө аракет кылыңыз.